айтамын ғана ей, атадан ғана қалған мұрасты. Жаңырып заман ей, жаңымын баба салтын улантты. Намысын биік сақтаған ел, бабушын ұлып тыңдап жүрікті. Қадырын түйіп барықтанам ей, қайратынан жанбаған, қалың елді барықтаған. Егемендікті еншілеп өмірін берген бізген қаншадам ей. Нашта ізі қалған қырғызымдың бірін кеттің алысқа, бірін жеттіп жылдызға, бірін жарап намысқа, бір-біріңдің алашпа. Арнаған ғанаң ей, жеріме чында өчпөссем кекті. Батырлар ғанаң ей, байырдан ғұрып тешті елдешті. Намысын биік сақтаған ел, дұғышылығып тыңдап жүректі. Қадырын түйіп барықтанам ей, егемендікті еншілеп өмірін берген бізген қаншадам ей. Ташта ізі қалған қырғызымдың бірін кеттің алысқа, бірін жеттіп жылдызға, бірін жарап намысқа,
Түздөнгүлө, түздөн ортого. Урматтуу Кыргыз Республикасынын волейбол федерациясынын биринчи вице-президенти Жеңиш Кызалакович. Станбеков Нурмамат агайыбыздын 80 жылдык мааракесине арналган Кыргыз Республикасынын райондор аралык биринчилигинин катышуучулары салтанаттуу ачылыш аземине тизишти. Рапорт берген улуттук даражадагы калыс Абдулатип Баштабаев. Саламатсыздарбы, урматтуу спортчулар, көрөрмандар, урматтуу коноктор. Чыгаан устат, педагог Нурмамат Станбеков агайдын 80 жылдык мааракесине республиканын райондор аралык мелдешин ачык деп жарыялайм. Арамыздар, кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу спортчулар, спорт сүйүүчүлөрү, волейболчулар, волейбол көрөрмандары. Спорт бир эле ден соолукту чыңдоо эмес, ошол эле учурда өлкөнү дүйнөгө таанытуу деп билип келебиз. Бүгүн мынакей чыныгы волейбол көрөрмандары, волейбол ишкоздору биздин агайыбыздын ушул мааракесине арналган татынакай юбилейге мелдешке кош келиңиздер деп кол чаап Акыркы жылдары Кыргызстанда спорт аябагандай мыкты деңгээлде өсүп өнүгүүдө. Анын арасында ошол волейбол спорту баарыбызга маалым болгондой эле олимпиадалык спорттун түрү акыркы жылдары ушул Азияда өз ордусун тауып, Менмен деген мыкты улуттук курамалар менен биздин улуттук курама командабыздын атаандашып мыкты оюн көрсөтүп жаткандыгы бүгүнкү мааракеси өтүп жаткан Нурмамат агайлардын өз убагында кошкон салымы, жасаган эмгеги, сиздердин агайларыңыздардай жакшы агайларды тарбиялап ушул даражага жеткизгендиги десек туура болуш керек. Уруксат болсо агайдын бүгүнкү 80 жылдык мааракеси кут болсун. Ушул мелдеш бөөдө кырсыктан тыш сонун өтсүн деп агайдын урматына туулган кут болсун деп дагы бир кол чаап келесиздер. Нурмамат агай, мааракеңиз кут болсун. Мынакей Кыргызстандын 40 десем жаңылам, эми калгандары шарттарга байланыштуу келе албай калыптыр. 23 районунан сиздин мааракеңизди куттуктап, мыкты спортчулар Кыргыз волейболуна, Кыргыз спортуна салым коштурган биздин агалар, инилер, достор келип олтурат. Бүгүнкү мааракеңизди өзүңүз ачып бериңиз. Урматтуу туугандар, уруксат болсо, биринчи сөздү ушул мааракенин ээси, дасторкондун ээси деп койсок туура болуш керек. Нурмамат Станбековго берели. Нурмамат агай жөнүндө бир эки ооз кеп кылып кетели. Ушул Жалал Абад облусу Чаткал районунда Владимир Ильич Ленин атындагы жалпы билим берүү орто интернаты бар. Ошол интернаттан республикалык деңгээлге чейинки мыкты окуучуларды тарбиялап чыгып, өз кезегинде ушул волейболдон дагы мыкты шакирттерди тарбиялап, мынакей алды профессор болуп отурат окуучулардын арасында. Кыргыз спортуна, кыргыз волейболуна жакшы салым кошуп жүрүшөт. Азыр аларга да сөз беребиз. Уруксат болсо, агайыбызга микрофон суналы. Келиңиз агай. Маареке кут болсун.
Рахмат чоң. Мына бүгін абдан ойдағыдай болып атат. Историяда қала тұрған спорт болып атат. Волейбол бұл ең Қырғызстанда өршіген десем жаңылышпай. Мына бардығыңарға зор игіліктерді қалаймын. Ең күштүүңөр жеңе бергиле. Бардыңар мен көрүшүмө караганда күчтүүсүңөр бардыңар. Аракет кылып, ынтымакта жакшылап оюн көрсөтүп беришиңерди мен суранам. Эми бул жерде Шакалтар интернатында, Ленин атындагы интернатта 1984 жылы бүткөн бүтүрүүчүлөр ошонун командири Asılga dank жараттым. Эми ошону көркүнө келтирген, ушундай аракет кылып, түндү түн дебей, күндү күн дебей аракет кылып келген Чыңгыз менен Илгизге дагы данк дүнк барагыла. Кол жаапка баражактылар. Мына экөө абдан жакшы аракет кылышып. Абдан аракеттери жакшы өтүп атат. Мен ыраазымын. Анан дагы бир кошумча кете турган бул биздин Калыстар тобу. Калыстар тобу жакшы судит этип берсе, оюн ошончолук чырайлуу өтөт. Ошо Калыстар тобуна дагы ийгилик калайын, ден соолук калайын. Эми жалпыңар бактылуу болгула, ийгилик болгула. Ошо ар бир райондо ушундай жакшы мероприятиялар өтө берсин. Силерге ак жол каалаймын. Чоң рахмат агай, ден соолук болуңуз. Кудай буйруп 90-100 жылдык мааракелериңизде дагы катышалы. Кийинки сөз Кыргыз Республикасынын волейбол федерациясынын биринчи президенти Нурмамат Стамбековдун окуучусу Жеңишбек Кызалаковичке жана профессор, ошол эле учурда педагог илимдеринин кандидаты Нурмамат агайдын окуучусу биздин Аскар Нуралиев агайыбызга жана Расул агайларга беле кол чаапыңыз. Урматтуу волейболчулар, урматтуу уктар, урматтуу көрөрмандар, мына бүгүн баарыбыз республика боюнча эгерде ашыкча болбосо айтып койсок болот, бул 22-23 райондун командалары катышып атат. Бул азырынча алдыда болуп атат Нурмат агай. Буга чейин укканбыз 16 команда катышты, 20 команда деп. Жаныбыздагы мына Казакстан бир туган өлкөбүздөн да мына Мерке деген шаардан келип катышып атышат. Буларга да рахмат. Нурмат агай, ушул өзүңүз сөзүңүздү жакшы айттыңыз. Ушу сизден тарбия алган, сиз окуткан окуучуларыңыз мына сиздин 80 жылдык юбилейиңизди өткөрүп жаткан бул өтө чоң. Бул деген кыргыз волейболуна өтө чоң жардам берип атышат да. Анан эми уруксат берсеңиз, ушул Кыргыз Республикасынын волейбол федерациясындагы ыраазычылык катыбалы мен окуп, ушу президентибиздин катын сизге тапшырып коеюн. Урматтуу Нурмамат Стамбекович, Кыргыз Республикасынын волейбол федерациясы сиздин кыргыз волейболуна кошкон салымыңызды баалап, сиз иштеген жана жетектеген СССРдин убагындагы Шекафтар жатак орто мектеби бүткүл республикалык аймагына танылган жайын жакшы билебиз. Мына бүгүн сизди урматтап, сиздин окуучуларыңыз мына сиздин юбилейиңизди өткөрүп жатышат. Сизге кааларыбыз ар дайым бар болуңуз, жана сиз сыйлаган, урматтаган окуучуларыңыздын ийгиликтерине күбө болуп, кубанып жүрө бериңиз. Ошон менен бирге 80 жаш курагыңыз, куттуу курагыңыз куттуу болсун. Сизге ден соолук, узун өмүр каалайбыз. Кыргыз Республикасынын волейбол федерациясынын президенти Сатыбалдиев Элмирза Ракиевич. Колчак болуп. Волейбол федерациясынан Азыр сөздү Нурмат агайдын окуучусу болсо, мына Наралиев Аскар Мадалиевич турат. Профессор, Кыргыз Республикасынын
волейбол боюнча эмгек сиңирген машыктыруучу ушул агайыбызга, бул агайыбыз Аскар Мадалович мына бизди тарбия, ошондуктан агай сизге сөз. Кол чапыңыздар. Арбаңыздар, урматтуу волейбол сүйөрмандары, волейболчулар, барыңыздарды көрүп мен ушунчалык толкунданып, өзүмө бүгүнкү баа берип атам. Бул бүгүн менин турмушумда болгон, жашоомдо болгон эң жакшы, мен сыймыктанчу, мен керек болсо мактанчу атат. Мен мына Нурмамат агайдын колунан интернатта окуп бүткөм. Андан кийин Нурмамат агай окуган Дене тарбия жана спорт академиясында агайдан кийин келип мен окугам ошол жерден. Ошол жерден окуп, андан кийин чет өлкөлөрдө болду окуу жаш. Ошентип мен ойдум. Нурмамат агайдын батасын алып, Нурмамат агай жаса дегенди жасап, кыл дегенди кыл деп жүрүп, мына ушул деңгээлге жеттим. Мен сиз менен өтө сыймыктанам. Мен сиздин окуучуңуз катары өтө мактанам. Мактанганга себеп бүгүн өтө зор, чоң сөз жеткиз. Айта берсе, урматтуу жигиттер, дагы бул жерде айтчу нерсе, мына бул жерде кеминде эле мен мынтип карап жанагы атам, кеминде 30 балдар. Бул жерде мына, бул менин колуман окуган балдар. Мына бул жерде Кыргызстандын сборный командасында окуган мен балдарым, бүгүн мугалимдер барысы. Өтө ушундай жетишкенге буларда мен силердин сыймыңдар жетишкендигиңер менен сыймыктанам. Мына агай да менин жетишкендигиме сыймыктанып айтып атпайбы? Ушундайда орусча айтканда существует в отношениях людей преемственность. Преемственность. Биринен бири өтүш керек да. Эгерде мугалим жакшы болуп, окуучу туура эмес жүрсө, туура эмес мамиле кылса, же окубаса, үзүлөт ошол преемственность. Мына мен да сыймыктанчу Жеңиш Кызылакович, мына личный менин окуучум, мына бул жерде дабирлер турат, көп мотивация көп да. Ошого мен сыймыктанам барыңыздар менен. Мен бүгүн агайымдын жанында эле ушинтип сыймыктангым келип атат, мактангым келип атат. Эми бүгүнкү жана агайга айтып кетпедиби? Мындай спорттун түрү Кыргызстанда жок. Имеется в виду волейболдун таркаганы, күйөрмандары, волейболчулар. Ооба, мен волейболдун тарыхын жазып жүрөм, чындыгында ошондой. Башка спорттун түрүн деле көрүп жүрөм, барып жүрөм, чакырышат. Бирок волейболдой. Мондай биздин республикада таркаган эмес. Мына менин студенттерим бывший айтышат, мен лекция окуганда айтып койчу эмне? Бул волейбол в кавычках, бул улуттук оюн деп айтчумун. Улуттук оюн. Эч бир улуттук оюнда да мынчалык оюнчулар, спортсмендер катышпайт. Барыңарды куттуктайм, барыңарга ийгилик каалайм. Анан көп сүйлөбөйүн деп агайыма 4 ыр жазып келдим, ошонун 2-өн окуп берейин. Капа болбосоңор. Себеби ыр жүрөктөн чыгат. Мына тазалануу деген китебин, ыр китебин, бул 17-жылы республикада мыкты инсан деген наамынды алганда ошого тазалануу атын эле окусаңар. Шакафтарда окуган классташтар барлыгы мына. Жарым кылым көрүшпөй, ар кимибиз ар жакта, сыр айтышып бөлүшпөй, өмүр өтүп бир паста. Эстесем өткөн күндөрдү, уйкусуз эчен түндөрдү, классташым, курдашым, төгүлөт менин көз жашым. Интернаттан чоңойдук, алыс жүрүп атадан, тартип бузбайт так жүрүп, көгөрдүк таза батадан. Канатын жайып бүркүттөй, кордотту бизди үркүтпөй, милдетин алган атанын агайды эстеп жатамын. Мына агайдын жанында турат. Мээримин төгүп энедей, жаш элеганда кенедей, милдетин алган апанын эжени эстеп жатамын. Тез арада көрүшсөк,
сағынышты тарқатып, құшақташып өшсек, жүзімізді жар қачып деп мына отырамыз. Асқар Алмаралиев. Бұл деген шакаттан балдарымыз, бізде тұрады соларға. Анауға, емен дағы берерді, бүгін жазып келдім, сиясы өтелек. Сиясы құрғайлек. Урматту ағайым Нұрмамат. Урматту ағайым Нұрмамат, жаш кезімден маға жағат. Тайбара беріп өстірген, бақтылу күндерді өткірген. Тарбияны қолға алып, спортқа мықты үйреткен, күнді түндіп көз салып, машықтырып жыл өткен. Біз қиналсақ, бұшып күйіп, ата болған бізді сүйіп, чоңайтып бізді ұзатқан, сағынып қайра ұзақтан. 80-ге шығып жашыңыз, тұрмыштың дамын таттыңыз, 20 жыл жашаңыз дағыда, ең татты күндер алдыда. Барболыңыз, Қолшағапұлы, Асқар Алмаралиев. Ұрыларым сізге ден берсін, жамандық еш келбесін. Жырғал жашау болсын деп, келтірдім, раса келмерсін. Қолшағапұлы, Асқар Алмаралиев. Çox рахмат. Кейінгі сөз дағы бір қырғыз спортына, негізілі қырғыз мемлекетіне мықты еңбек жасап келе жатқан біздің Нұрмамат ағайдың оқушысы Тұрсыналы Орызбаев беріледі. Қолшағапыңыздан. Келіңіз ағай. Құрметті спортсмендер, мына бүгін біз Қырғызстанның барлық бұршана келдіңер. Біздің Нұрмамат ағайымыздың 80 жылдық маракесіне мына ойнап кетіп отырсыңар. Сіздерге чын денсаулық қалайым, іштеріңе игілік қалайым. Біз Нұрмамат ағай Чаткал райондағы Владимир Ленин атындағы мектеп-интернатынан ашылғандан бастап 55 жыл іштеді. 55 жылдан кейін шартқа байланысты Бішкекке келді да. Андан кейін біз іштегенде біз ағайдың баяғы тәртібі, ағайдың талабы, ағайдың тәрбиялаған оқушылары республикалық деңгейде қаншалаған спортсмендер шықты. Ошол мектеп-интернатты бүткөндер Ош окуясына чейин Кыргызстандын барлык бурчуна барчу. Мына Лейлек, Баткен, Кадамжай, Ош, Жалабат барсын окуу ошол жерде спортсмендер катышканда. Эми ошондон кийин биз мына биринчи окуучусу Аскар Наралиевич мына профессор болуп отурат. Андан кийин канча спортсмендер чыкты. Андан кийин биз 81-жылы мен ошо интернатта окуп, ага чыгарып, мына ошодон бери ошол жерде иштейм. Азыр мен иштегенимде мен жашымыз 65-ке барып калды. Мына ошондо биздин мына бүгүн агайдын ошол эмгектерин эскерип 1984-жылкы бүткөн биздин бүтүрүүчүлөр колдоп мына 80 жылдыгын өткөрүп атат. Булардын азыркы призи канча экенин билесиңер. Андан башка мына кечеле мен интернатка келдим, мына ушулардын жарымы барып мектепте иштеген, университет иштегендер билет акылдуу доска деп 4 досканы апарып беришти. 1,5 миллиондук мына жатканда. Андан кийин ошол бизде 12 корпуста 125 берки айнек алып берди, жаңы айнек алып берди интернатка. Бул деген бизден кийин Нурмат агай тарбиялады, биз эми жаш балдар тарбиялатабыз. Булардын мындан да жакшы болушуна тилек кылабыз. Ошондуктан мен айткым келет, Нурмат аке, сизге денсаулык, иштериңизге ийгилик, кыздарыңыз менен дайыма бак болуңуз, бактылуу болуңуз. Ана мен ушу мына 84 жылкы бүтүрүүчүлөр 40 жылдыктарга иштерине ийгилик кылам. Баары ушуларга теңелели. Ушулардын жардамы, ушулардын ынтымагы бар экен, мына окуучуларыбыз агайдын призин көтөрүп атат. Дайыма ийгилик болсун, денсаулык болсун. Биз жалпы жамааттын атынан ушу Нурмат агайга денсаулык каалайбыз. 84-чү бүтүрүүчү 40 жылдыктарга таазим этебиз, дайыма колдоп келебиз. Чоң рахмат билдиребиз. Чоң рахмат. Кийинки сөз агайдын дагы бир окуучусу ушул мелдешти демилгечи топтун мүчөсү Алымбеков Аматкасым агайга берилет. Кол чабыңыздар. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү спорт үйөрмандары, спорт сүйүүчүлөр, бүгүнкү түркүлөрдө катышуучулары.
Бұл ағай жөнінде айтсақ, дастан жазып күні түні жетішпейді. Негізі біз ушул ағайдың оқушыларыбыз 40 жылдықтарынан ушул ағайдың 80 жылдық юбилейден ушул турнирди уюштуруп берип атабыз. Анан Аскар Налевич айтты, мен оқучумун деп. Аскар Налевичтин карындашын окуттур, биздин балдарды окуттур негизи. Ағайдын эмгеги чоң, ағайга эмне дейт, өмүр берсин, ден соолук берсин. Кыргызстандын эң алдыңкы кишилеринен болуп, әйгілі кишилерден болуп, ушул ағайдын сый урматына. Анан могу турнир татынакай, жакшынакай өтсүн, калыстар кара кылды как жарып, так болуп ушул турнирди татынакай өткөрүп бергиле. Ағайга дагы бир жолу ден соолук, өмүр. Чоң рахмат. Кийинки сөз ушул мелдештин уюштуруу тобунун төрагасы кыргыз спортуна мыкты салым кошуп жүргөн биздин мыкты досубуз бар. Көкбөр боюнча Жалал Абад облустук федерациясынын президенти Илгиз Төлөбай уулу. Кол чапаңыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу волейбол сүйүүчүлөрү, урматтуу волейболисттер. Барыңыздар ушул Стамбеков Нурмамет агайыбыздын 80 жаш мааракесине арналган турнирге куш келиңиздер демекчимин. Анан дагы бир баса белгилеп айтып кеткен нерсе, биринчиден ушундай шарт түзүп берип аткан биздин мамлекет башчыларыбызга жана ошондой эле жалпы эле волейбол Кыргыз Республикасынын волейбол федерациясына терең ыраазычылык билдирүү менен бирге калыстарга терең ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле мына ушул жерге жалпы эле 40 райондун ичинен 24 район толугу менен келип катышып отурат. Барыңарга ийгилик, бул деген спорт бирөө утат, бирөө утулат дегендей. Ошого достойныйыңар уткула. Калыстарга дагы бир айта кетчү нерсе, бардыгын эске алып, ар бир команданын мээнетин эске алуу менен бирге калыс жана так карап берет деп ишенемин. Барыңарга ийгилик жигиттер, Чоң рахмат. Бул жерде баягы улутка бөлүнбөй, спорт улутка бөлүнбөйт дегендей, бул жерден Казакстан комшу мамлекетибизден дагы бизде бир команда келип катышып отурат. Ушул казак бордошторубузга дагы ийгилик каалап кетип, анан жана ушундай эле өзүбүздүн атыбыздан ушул Мерке район капитаны келип коебузбу? Кыргыз эле мейман болсо келет. Мерке районуна Акчалай байге кол чаап коет. Акчалай сыйлык, куш келипсиздер. Спорт эч кандай улутка бөлүнбөйт. Ар дайым ушундай улуттук оюнубузду жана улуттук оюнубуздун ичинде спорт оюндарына кирген волейбол оюнубузду таңазалап, бүт мамлекеттерге, өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуп, ар дайым ийгиликтерди жаратып жүрө эле. Бардыгыңарга ийгилик каалап кетемин. Бордош казак эл кош келиңиздер, капа болбой кетиңиздер деген ишеничтебиз. Акыркы сөз болсун ачылыш аземинде. Уруксат болсо ушул уюштуруу комитетинин дагы бир мүчөсү, кыргыз спортуна салым кошуп жүргөн биздин сыймыктуу агабыз Чыңгыз Омаров келиңизге. Ассаламу алейкум, урматтуу спорт, анын ичинде волейбол сүйүүчүлөрү. Мен дайым айтып келем, спорт бул ден соолук, анан кийин маданиятта. Ушул турган турпатыбыз менен маданиятыбызды көрсөтө алабыз да. Ошол жагынан да чынында аксайбыз. Бул өтө өкүнүчтүү. Анан кыска айтайын, маданияттуу спорт, маданияттуу күйөрман бул болгону япондорго гана керек эмес да. Келгиле кыргыз волейболчулары, келгиле волейбол күйөрмандары, биз дагы маданияттуу көрүштү дагы, маданияттуу ойношту дагы орнотуп биргеликте волейболду туу чокко чыгарайлы. Баарыңыздарга ийгилик, бири-бирибизди сыйлайлы, урматтайлы. Бөөдө кыргызстан, этият болуңуздар, аман болуңуздар. Казакстандан келген жандос, келген кадамыңарга ыраазы болгула, аман эсен жетип алгыла. Баарыңарга ийгилик, баарыңарда сураныч ушул маданиятты кармап бергиле, көрүүчүлөр жана оюнчулар, баарыңарга ийгилик. Рахмат чоң. Мен бул жерде бир нерсени айтам деп үмүттөнмүн. Жалпы призовый фонд 700 000 сом каралган бул оюнга. Биринчи местага 300 000 сом, экинчи местага 200 000, үчкө 100, төртүнчү местага 50 000. Анан дагы финалдык оюндарга барган командаларга да берилет. Анын ичиндеги мыкты оюн көрсөткөн мыкты спортсмендерди дагы куттуктоо сыйлоо аземдерибиз бар. Барыңарга рахмат. Сөз калыска берилсин. Түзүлөбүз, командалар, сыртка карай командалап. Кадамда.
Адамжай району, Карасу району, Аламуга району, Актала району, Сузак району, Баткен району, Сыгат району, Арават району, Алай району, Комшу Казакстан Республикасы Мерке району қолшыға қойыңыздар. Рейлік району, Шоңалай району, Оғат району, Қарақұлжа району, Қом району, Атбаш району, Талас району, Ақсы району. Ықтияршылар командасы қолшыға болды біздің ықтияршылардағы. Құрметті қонақтар, көрермандар, ашылыш азаминге қатысып бергендер үшін чоң рахмат. Барлық командаларға игілік, күштілері жеңішке жетсін. Құдай бұйырса, бүгін ертең сізбенен бізде бүйір қызыққан жақсы беттештер күтіп тұрады. Бүгін ушул Бугудан спорттық комплексінде тайпалық басқыштар орын алады. Ертең Арчебешік жаңы онышында Газпром спорттық комплексінде финалдық ойындар болады. Барыңыздарды күтөбүз. Көңіл бұрғаныңыздар үшін чоң рахмат. Командаларға игілік.
Match point, 24-21. Üçüncü oluşum dokunmuştu. 3-0 sevindi. Karakoca komandası gelişti. Karakoca'nın 3. orun olacak.
Түзден ортаға. Құрматтуу уюштуруу комитетинин башчысы Станбеков Нурмамат агайдын 80 жаш мааракесине арналган Кыргыз Республикасынын райондор аралык биринчилигинин жеңүүчүлөрү салтанаттуу сыйлоо менен өткөрүлүштү. Рапорт берген отурушта каласы Владимир Таштабаев. Урматтуу спортсмендер, урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Жана алыс жактан келген спортсмендер, рахмат барыңарга. Эң негизгиси мына оюнубуз жакшы жыйынтыкталды, бөлөк тышкары. Барыңыздар кайра алыс жактан келген туугандар аман эсен үйүңөргө жетип алгыла. Жана ошондой эле ушундай шартты түзүп берген биздин мамлекет башчыларга терең ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле мына Газпром комплексинин директору жана ошондой эле администраторуна, жалпы жааматына терең ыраазычылык билдирем. Ошондой эле волейбол федерациясынан келген калыстарга терең ыраазычылык билдиребиз. Барыңыздарга чоң рахмат. Ошон менен спорт барышында жеңүүчү бар, 2 күнгө созулган Нурмамат агайыбыздын 80 жылдык борбору тоюна арналган волейбол боюнча райондорго мендеш жыйынтыкталды. Эң алгач ушул оюнда өздөрүнүн жеке чеберчилигин көрсөткөн спортчуларды сыйлайт экенбиз. Уруксат болсо, ушул райондорго мендештин эң мыкты либеро оюнчусу Кадырбек Сатыев, Сузак командасы. Диплом жана 5000 сом акчалай байге кол чабылат. Ушул мелдештин эң мыкты спортчусу Тилек Бакашев. Диплом болса гол Тилек Бакашев, Том району. Артта калган 2 күндүк бирдештин эң мыкты байланыштыруучу оюнчусу Бектурсун Сабылганов. Жеңишкет болсун, эң мыкты байланыштыруучу оюнчу болчу атабыздар. Райондор аралык артта калган мелдештин эң мыкты чабуучусу Салмурбек Маратулу Каракожа. Эң мыкты чабуучуга статуэтка 5000 сом байге жана аймагында грамота болчу атабыздар. Ошол менен урматтуу волейбол көргөндөрү артта калган 2 күндүк белдеште райондоралык эң мыкты MVP оюнчу Нурдөлөт Асылбек уулу Аксы.
жакында документти алмаштырат окшойсуң. Кол чыгап калды чыгып. Эми урматтуу көрөрмандар, ушундай чоң масштабтуу мемлекетте эбегейсиз орду бар, улуттуудай салмагы бар, талыстыкты какшарып, мыкты колунан келишинче так даана оюн өткөрүп берген аракет жасаган ушул Кыргыз Республикасынын волейбол федерациясынын калыстары болду. Ошол агаларында кичинекей ырашылыктар. Нурмамат Станбековдун 80-жылдык мааракесине аталыштырылган волейбол боюнча райондордун мендеште Кыргызстандын тагат үчүн Кыргызстан колдон башчысы улуттук президентибиз Абдылаким Таштолбаев волейбол шабастары Кыргызстанда 40 район бар болсо, анын 23-ü келип катышты. Калгандары белгилүү себептерден улам катыша албай калды. Комушу Казакстан Республикасынын Мерке районунан дагы бир команда келип, жалпы 24 команда ат салышты. Катышып берген бардык командаларга рахмат айталы. Сурулуп жүрүп, чейрек финалга чыккан, алгачкы 8-ге кирген командаларга дагы уюштуруучулар тарабынан 10 000 сомдон байгы бар. Эгер үчөлөр болсо, команданын өкүлдөрү болсо, келип койсоңуздар болот. Өзгөр, Моука, Кадамжай, Атташ райондоруна 10 000 сомдон байгы. Özgün rayonu, Moğol rayonu, Kadamcay Атташ rayonunda ödüllerine kol çalışması lazım. Cevaplar. Ошол менен эң мыкты 4 орунлук оюндарды бүгүн көрдүк. Жарым финалдан баштап үчтүүлөрү жеңишке жетти. Уруксат болсо диплом Нурмамат Станбеков районубуздун 80-жылдык мааракесине катталыштырылган волейбол боюнча райондоралык мендеште 4-чү орунду алгандыгы үчүн Тоң району сыйланат. Нурмамат Станбеков ағайымыздың 80-жылдық мааракесине катталыштырылган волейбол боюнча райондоралык мендеште 3-чү орунду алгандыгы үчүн Каракулжа району диплом менен жана 100 000 сом акчаларга ээ ушул мендештин уюштуруу
Федерациясының президенті Елгиз Төлебайұлы сыйлап жатады. Қол шапалақ алыңыздар. İkinci ornelerin Nurmат Ағайымыздың 40 жылдық бүтүнүүчүлөрү окуучуларды тапшырат. Бабатка Самалбеков ағайымыз баштаган. Нурмат Стамбековдун 80 жылдык мааракесине карата уюштурулган волейбол боюнча райондор алып мелдешти. Экинчи орунду ээлегендиги үчүн Сузак району атайын диплом жана 200 000 байге. Сузак району 2-нчи орун күмүш медал ээлери. Атайын диплом жана 200 000 акчалай байге. Бол чапал вице-чемпиондорго. Сузак 2-нчи орун болсун. Урматтуу волейбол күйөрмандары, спорт ишкозлору. Ошол менен спортто ар дайым жеңүүчүлөр болуп келген. Боло берет. Бүгүнкү жеңүүчүлөрдү Нурмат Ағайымыз өз колу менен сыйлап, 6 медал тапшырат. Ошондой эле биз убада кылган 300 000 сомдук сертификат тапшырылмакчы. Кыргыз Республикасынын спортуна, волейболуна салынышкан педагог илимдеринин доктору, биздин сыймыктуу устатыбыз агайыбыз Нурмат Стамбеков агайдын 80 жылдык мааракесине карата Кыргыз Республикасынын райондор аралык мелдешинин жеңүүчүсү Аксы району. Команда жетекчиси Нурбек Керимбеков, кол чабыңыздар.
кеңестер эстелик эле.